Баткенден салам. Кезекте Дууду кеп программасы. Студияда мен Айжамал Мурзадолат кызы. Бүгүн биз учурда Дууду кеп болуп жаткан онлайн сабак кандайча жүрүп жатат, ушул теманын алкагында сүйлөшөбүз. Сиздер бизди 106.4 FM толкунунда угуп жатасыздар. Сиздер кайсыл учурда болбосун, кайсыл жакта болсоңуздар да дүйнөнүн булуң бурчунан биздин YouTube каналыбыздан түз эфирде көрө аласыздар. Ошондой эле биздин түз эфирден байланыш номерибизге чалсаңыздар болот. Байланыш номерибиз 0771 69 05 69. WhatsApp номерибизге билдирүүлөрдү калтырып, ошондой эле сизди кызыктырган суроолоруңуз болсо, ошол номер аркылуу бизге байланышсаңыздар болот. Биз адистерден жооп алып беребиз. Борбордун директору Меринса Айжигитова жана ата-энелердин атынан Бейшакан Осмоналиева келип отурат. Саламатсыздарбы? Биз ушул эфирге чейин кичине сурамжылоо жүргүздүк эле. Сурамжылоого көңүл бурсак. Онлайн сабак мектепти мына ооруга байланыштуу жабылганга байланыштуу үйдө окуп калды онлайндан. Бирок балдардын мектепте окуганы жакшы экен. Мына жазга байланыштуу ар ким талаага барышат экен, убагын билбей калат экен, телевизор болбой калат экен, телефондор болбой калат экен, шартка жараштуу. Ондан көрө мектепте окуган жакшы экен, мектепте билим алган жакшы экен. Мугалимдердин, эжекелердин кадыры ушунчалык бизге өттү. Мен мектепти сагындым. Мен өзүм мектепти аябай жакшы көрөм. Бизге аябай жакшы болот эде. Бизди аябай жакшы үйрөтөт эде, урушпайт эде. Өйтө үйрөнөсүн, үйдө отурган зеригип, телевизордон көрүп эле отурган жам. Мага зериктүү болот, мектепте аябай жакшы болот. Ата-энелер айтып атат, биз мугалимдердин кадырына эми жеттик. Аларга рахмат. Биз бир эле балабызды онлайн окутууда ушунчалык кыйынчылыктарды байкап атабыз. Мугалимдерге рахмат деп ушундай өздөрүнүн билдирүүлөрүн, ыраазычылыктарын сиздерге айтып кетти. Түздөн түз окуучу, мугалим бири менен байланышып өткөн сабакка эчтеке албетте жетпейт. Бирок мына дистанттык өзүңөр билгендей, апрель айын биз дистанттык окутуу менен өткөрдүк. Бул ушул кырдаалга байланыштуу ушундай аралыктан окутуу, дистанттык технологияларын өздөштүрүү менен мындай окутуп жатабыз. Сөзсүз бул жерде кыйынчылыктар болду. Себеби бул биринчиден күтүүсүздөн бизге болду, экинчиден бизде биринчи жолу болуп аткандыктан албетте кемчиликтер да болду, кыйынчылыктар болду. Бирок азыр ошо биринчи, экинчи жума ушуну менен күрөшүү менен, кемчиликтерди жоюу менен, үйрөнүп, өздөштүрүү менен өткөн болсо, азыр мына 3-4 жума мындай ишеничтүү айтса болот да, өзүн мындай жакшы нукка түшүп, мындай өзүнүн жолу менен кетип атат. Андан кийин ушул сабакты, бул сабакта, телесабактарда негизги ушул 4-чейректин программасынын календардык тематикалык планы негизинде түзүлгөн сабактар болуп атат. Бунда темалар, жаңы темалар чагылдырылат. Ушу жаңы темага тиешелүү негизги маалыматтар жана негизги материалдар берилип жатат. Мындан кийин шарттуу телесабактан кийин мектептер өздөрү ушу ыңгайлуу расписание түзүп, мугалимдерге завуч тарабынан, окуу бөлүм башчылары тарабынан расписаниелер түзүлүп, ушул мугалимдер өзүнүн окуучуларына группаларды ачып, ар түрдүү эми платформаларды колдонуп атат да. Zoom'ду колдонуп атат, WhatsApp'тын группаларын колдонуп атат, жана башка ресурстарды, платформаларды колдонуп, ушу кайтарым байланыш түзүп атышат. Кайтарым байланыш эмнени камтыйт өзүнчө? Мисалы, мугалим баягы телесабактан тышкары өзүнчө кошумча дагы тереңирээк неме айткысы келсе, ошо өзүнүн дагы кошумча материалдарын сунуш кылышы мүмкүн. Презентацияларды, видеолорду көрүүгө сунуш кылышы мүмкүн. Андан кийин мында тапшырмалар камтылат. Себеби жаңы теманын мазмунун бышыктоо үчүн ушу тапшырмалар сөзсүз керек болот окуучуларга. Рахмат. Анан Меринсе же ушул айтсаңыз, сиз эне катары сиздин балаңызды ушул аралыктан окутууда сиздер кандайдыр бир кемчилдиктер мындай болдубу сизде, мындай жетишпейби же болбосо түшүнбөстүктөр болду беле? Жеңип чыктыңыздарбы аны? Балаңыз азыр кандай үйрөнүп калды?
ооба бул аралыктан окутууда биз мурун мугалимдерге таштап койгонбуз. Мугалимдер окутчу, мугалимдерге ишенип тапшырмасын текшерчүбүз. Азыркы убакта өзүбүз окуучу болуп атабыз, окутуучу болуп атабыз. Мугалим балдарыбыз азыр үйрөнүп калды. Расписание боюнча эжекебиз сабагын берип турат, андан тышкары кошумча тапшырмаларды берет. Анын баардыгын өздөштүрүп үйрөнүп калышты азыр. Азыр бизде чалуу аткарылыптыр. Азыр көрсөк. Алло, саламатсызбы угарман? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатчылык. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Суроом бар эле. Азыр учурда онлайндан сабак өтүлүп жатат го. Ошол интернет кээ бирки жерлерде иштебей эме болуп атат. Ошондой учурда ким жооп берет? Балдар канча сабак алат андачы? Сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр жооп беребиз. Радиодон угуп алсаңыз болот. Сурооңуз үчүн рахмат. Албетте биздин коом негизи эле ушу технологияга ушул кырдаалга даяр эмес экен. Сөзсүз ушундай интернет тартпай калган учурлар болуп атат, телевидение свет өчүп калган учурлар болуп атат. Ушундай эмелер, көрүнүштөр бизге мындай үзгүлтүккө учуратып атат да, мындай окутуубузду. Бирок ошондой учурда мугалимдер башка ушул ата энелер менен сүйлөшүп, окуучулар менен сүйлөшүп, башкарттан ушу график бир убакытты белгилеп, кайрадан чыгып байланыш түзүп атышат. Андан кийин ошо эгер телевидение тартпай же көрсөтпөй калган болсо, ошол эле сабактар Мега 24 деген тиркемеге жүктөлүп атат, YouTube'га жүктөлүп атат. Ошол тиркемелерден ачып, повторно мындай көрүп чыкса болот да. Көрүп чыккандан кийин анан мугалим ошо кайтарым байланыш түзүп, же мугалим өзү деле азыр барган сайын мындай өркүндөп кетип атат мугалимдердин эмеси дагы, сабаттуулугу, бул сценариттик сабаттуулугу. Мугалимдер өздөрү деле уже өзүнүн сабагын түзүп сценариттик. Түшүнүктүү, рахмат эже. Дагы бир бизден угарманыбыздан билдирүү суроо келиптир. Эме дейт, ошол эле учурда бизде смартфон жок дейт. Анан сыналгыда кээде тартып, кээде тартпайт. Свет өчкөн учурлар көп эме болот. Буга ким жооп берет деген мындай билдирүү калдырыптыр. Буга кандай жооп бересиздер? Мындайга эми ушул айылда директорлор, ушул айыл башчы, ушул жергиликтүү бийлик органдарынын немелери, мүчөлөрү ушундай жооп бериш керек да. Жергиликтүү бийлик органдары менен байланышып, ушул маселенин көйгөйүнүн үстүндө иштеп, чечүүнүн максатын үстүндө иштеп жатышат. Рахмат. Ушу сизде неме бейшакан же мына кошуналарыңызда же болбосо туугандарыңыздарда болду беле ушундай учур? Аралыктан окууга шарты жок. Же болбосо баягындай азыр бизде миграция күч алган убак эмеспи? Ата энеси миграцияга кетип ошол эле учурда тайыне тайтасынын колунда, чоң апаларынын колунда калып, бирок алар телефон дегенге түшүнбөйт, окуучулар деле жакшы түшүнбөйт деп ойлойм да, 1-2 класстын окуучулары. Ушундай учур болду беле сиздерде? Аларды кандай жөнгө салышып атат? Жок, биздин эмеде андай болгон жок. Бизде баардыгы мурун айтылган, баардыгы шарттар түзүп койгон. Баардыгын мисалы биздин класста ошо 2-Д класс Ленин мектебинде окуйт. Баардыгынын тең телефондору бар, баардыгы байланышта. Только ошо Zoom программасынан кыйналып атабыз. Интернет байланыштын начардыгынан. Ошон үчүн эжекеси дайыма WhatsApp'тан кошумча сабактарды, видео сабактарды жөнөтүп, азырынча кыйналган жокпуз. Рахмат, жооңуздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз түз эфирдебиз. Сизди кызыктырган суроолоруңуз болсо, анда бизге 0771 69 05 69 номерине чалып, өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Биз адистерден жооп алып беребиз. Анан биз ушул эмеге кошумча неме кылып койсом болобу? Болот. Биздин дистанттык окутууну уюштурууда бир топ мындай тоскоол немелерге учурадык да. Бул облуста гана же? Биринчиден кээ бир айылдарга интернеттин ыкчамдыгы жетпегендиктен жакшы тартпайт. Кээ бир жерлерде телевизорлор жакшы тартпайт. Эми мунун даярдык учурунда көп үй бүлөлөрдө телевизору жок болуп чыкты. Смартфон, телефондору жок болуп чыкты. Ушулардын баардыгыны камсыз кылуунун үстүндө бир топ иштер жүргүзүлдү да. Бул жерде мен мугалимдерге, билим берүү бөлүмдөрүнө,
мектеп администрацияларына чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Ошону менен бирге ата энелерге да ыраазычылык билдирем. Себеби ушул ата энелер көмөк көрсөтүп бизге ушуну уюштурууга жардам бербесе, биз мынчалык дистанттык окутууну уюштура албайт элек деп. Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге биз Салам радиосунда Дуудуу кеп программасында түз эфирде болуп жатабыз. Биздин коноктор Баткен облустук билим берүү усулдук борборунун директору Меринса Айжигитова жана ата энелер атынан Бейшакан Осмоналиева болуп турат. Сиздер түз эфирден сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биздин байланыш номерлерибиз 0771 69 05 69. Ошол номер аркылуу сиз бизге чалып, же болбосо YouTube каналыбыздан дагы түз эфирде бизди көрө аласыз. Түз эфирден дагы комментарий калтырып суроо берсеңиздер, биз бул жактардан адистен сиздерге сөзсүз түрдө жооп алып беребиз. Эме ушул Меринсече айтсаңыз, мына аралыктан окутуунун мындай кемчилдик жагы болуп атабы азыр бизде? Мындай толук кандуу биз аралыктан окутуп жатабыз деп айта алабызбы? Толук бизде область боюнча 104.800 жакын окуучу бар да. 800гө жакын окуучу бар. Ушулардын бардыгы дистанттык окутуу, азыр дистанттык бардык ушул окуучулар дистанттык окутууга тартылды деп ишеничтүү эле айтам. Себеби бул жерде мугалимдер группаларды түзүп, ар бир мугалимдин көзөмөлүндө ар бир окуучу турат, байланышта көрүнүп турат, ким катышып атат, ким катышпай жатат. Эгер ушул мугалим катышпай калган окуучуну байкаса, бул кайрадан байланышка чыкпаган окуучуну байкаса, бул ата энелер менен бир неме менен байланышып, себептерин аныктап, эгер кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ошонун жоюунун үстүндө сөз иштеп жатат да. Же бир дагы кошумча бир график менен бир расписание түзүп, кошумча бир байланышты түзүп, ошентип мындай окууга тартылбай калган, мындай неме болгон окуучу жок деп ойлойм. Анан эгер кече мындай түз эфирде чыктык эле, ошондо бир неме кылып калды, ушундай учурлар болуп атат. Ушундай учурлар болгон болсо, биз муну тактайбыз. Ошол кайсы мектептин окуучулары ушинтип жүргөн болсо, аларга сөзсүз түрдө чара көрүлөт, аларды ишин контролдоп, көзөмөлгө алып, эми окуучу мындай окубай калбаш керек да. Окуучу окубай калбаш керек. Ошол эле учурда мына бизде тыйындын экинчи тарабы бар дешет го, мындай аралыктан окутууга шарты жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кандай жардам көрсөтө алдыңыздар сиздер? Алардын балдары кандай шарт менен окуп атат? Бул жерде мугалимдер тарабынан, мектеп тарабынан, жергиликтүү бийлик органы тарабынан, демөөрчү, жеке демөөрчү жарандардын тарабынан өтө чоң жардамдар болду. Андан тышкары ушул эмелер, баягы Билайн, Ошка, Мегаком деген ушу санариптик немелер чоң жардам көрсөтүштү бизге. Ушу бесплатный неме боюнча интернет предоставить этиш үчүн көп мугалимдерге өздөрүнүн симкаларын немелерин таратып, азыр ушул бизге ушундай эмелерди, жардамдарды көрсөтүп келатат. Жардамдарды көрсөтөт. Ушул мына өлкөдөгү өзгөчө кырдаал абалга байланыштуу азыр биз аралыктан окутуулар жүрүп жатат да өлкө боюнча. Ошол мына аралыктан окутуу бүткөндөн кийин мына чейректер же болбосо экзамендердин шарттары кандай болуп калат? Алар дагы аралыктанбы? Эми чейрек ушул аралыктан окуп бүтүрөбүз. Ушул чейректи ошондой кылып бүтүрөбүз негизи. Анан биз 3 чейректи окуп бүткөнбүз. Негизги материалдар ушул 3 чейректе. 4-чү чейректе ушул майдын 15-терине чейин аз эле мындай немелерибиз калат экен да, окуу программада материалдар калат экен. 15-нен баштап повторение башталат. Ошондуктан бул жерде анча деле кыйынчылык жок. Дистанттык окутуунун негизинде дагы мугалимдер баа коюп, электронный дневник ачкандар бар, электронный журнал ачкандар бар. Ошол анан бул нерсе болбосо, ошол өздөрүнчө журнал ачып, бааларын коюшуп, уже баалуу кетип атат. Баягы кайтарым байланышты эмне үчүн түзүп атабыз? Ошол биринчи бөлүгү ошол баалуу болуп эсептелет. Ошол кайтарым байланыш учурунда ар бир окуучунун баягы билимди өздөштүрүү жагына
байкап ошол өздөрүнчө мындай баа коюп жатышат да. Азыр бул жерде бизден дагы угармандардан суроо келген экен. Сыналгыдагы расписаниялар ар түрдүү болуп жатат. Муну жөнгө салган адам барбы? Мындай түшүнүксүз болуп атат деген суроону бериптир да. Буга Кандай кандай түрдүү болуп жатат? Менимче уже мындай туруктуу ар бир класска туруктуу жөнгө салынды? жадыбал коюлду да. Мисалы эмеден 1-4 класска чейин жана мектепке чейинки даярдоолор ошол баластан телестудиясынан көрүп атат. Берки 5-класстан жогору класстар ЛТРдин илим билим, санаат жана башка пирамида деген телеканалдардан көрүп жатат. Булар бири-бирине шайкеш келбеген расписаниялар түзүлгөн. Мисалы белгилүү убакта, например, 1-4 класстар только 11ден баштап 2ге чейин болуп атат. Анан старший 11 класстар 9дан баштап 10го чейин, 10дон баштап 11ге чейин, 10 класстар андан кийин дагы ушул катары менен болуп атат да. Бул расписанияны уже ата-энелерге жеткирилип жатат утуру, класс жетекчилер тарабынан, мектеп администрациясы тарабынан. Булар уже жаттап алыш керек да. Мисалы, например, 11 класс кайсы убакта чыгат? Ошо 11 класста сөзсүз ушул расписанияда только 2 эле негизги предметтен болуп атат телесабактар. Ошону милдеттүү түрдө көрүш керек деп даярдап, окуучусун уже балдардын көзөмөлгө алса болот да. Например, 11 класста окуган баласы болсо, аны тургузуп саат 9га ошол 8:05 мындай ОРТге даярдоо болуп атат. Аны көрсөтүп 9га чейин. 9да негизги баягы телесабактарды көрсөтүп, телесабактар деле мындай көп убакыт албайт. Негизи 20 мүнөттөн көрсөтүлүп жатат да. 20 мүнөт. Бизде дагы бир СМС билдирүү бар экен. Мугалимдер сиздерге таазимдейт. Биз бир баланы жакшы карай албасак, сиздер 40-30 балага чейин карайсыздар. Мен азыр Баластанда балам 1-класста окуйт, бирок сыналгыдан сабак түшүндүрүү мен үчүн өтө кыйын болуп атат. Кандай кеңешиңизди бересиз дейт. Буга сиз кандай жооп бересиз? Бул ата-эне сөзсүз мындай, ата-энени биз түшүндүрүңүз сабактан кийин деп биз талап кылбайбыз. Эгер ата-эне түшүндүрө албаса, бул мугалимиге звонок кылып, ошондон жардам сураса болот. Негизи кайтарым байланыш ошон үчүн болуп атат. Себеби телесабактан материалды гана көрүп коет. Калган бышыктоо, түшүндүрүү жана аны толуктоо, баалоо деген ошо кайтарым байланыш учурунда болуп атат. Түшүнүктүү. Мына ойдо жокто жок иш болуп кетти да. Мээринсе же мына мугалимдер буга чейин даярдыктан өттү беле? Мугалимдердин даярдыгы кандай болду? Мугалимдер толук кандуу өздөштүрө алдыбы ушул нерселерди? Бүт бардык мугалим. Тоскоолдуктардын бири ушул көп мугалимдердин ушу санариптик сабаттуулугу мындай төмөн экендиги байкалды да. Бирок ушул баягы кыйналган ойду кысталган турмуш жеңет дегендей, ушул дистанттык окутуу режими киргизилип калып, айласыздан көп мугалимдер тез учурунда өзүнүн ишинде бурулуш жасады да, дистанттык технологияларды өздөштүрүүдө. Анан бул жерде биз негизи мугалимдердин өздөрүнүн тандоосуна койдук. Кайсы платформаны жакшы билсе, кайсы программада жакшы иштесе, мындай каражатта. Ошол каражатты пайдаланууга биз эркиндик койдук. Ошондуктан көп мугалимдер өздөрү WhatsApp платформасы менен иштеп атат, WhatsApp группалар менен. Кээ бирлери Zoom программасын колдонуп атат, кээ бирлери Classroom деген, Google деген ушундай платформаларды колдонуп иштеп атышат. Негизи, мисалы 7000 канча мугалимибиз болсо, 5000 WhatsApp группа менен иштеп жатышат азыркы учурда. Ал жеткиликтүү болот. Жеткиликтүү. Анан былтыры цифровизация жылы болду го. Ошол цифровизация жылында биз ушу мугалимдерди жаңы технологияларын өздөштүрүүсүн мындай демилге берип, ошону колдогонбуз да, ушул программаны. Ошонун негизинде көп мугалимдерибиз өзү ушу жаңы технология менен, каражаттар менен иштөө немесине өркүндөткөн экен. Андан тышкары биз чоң мындай областтык семинар өткөргөнбүз, ушул мектептерди электрондук системага өткөрүү боюнча. EduPage деген страница менен ошо мектептерди электрондук системага өткөрүү боюнча демилге берип,
тажрыйбаны көрсөтүп Кызыл Кыядагы Түрк лицейинин базасында көрсөткөнбүз. Кандай иштеп атат, кандай артыкчылыктары бар. Эми келечекте сөз мындай технологиянын немесин колдонуш керек деп ошо демилге бергенбиз. Ошонун негизинде азыр областта 77 мектеп электронный система менен иштеп атат. Бул мектептерге мындай особый кыйынчылык болгон жок да. Булар уже өздөрүнүн ата энелери менен байланыш, каражаты, окуучулар менен байланыш, каражат менен иштеп үйрөндүлөр. Андан тышкары электронный дневник, электронный журнал дегенди ачышкан, расписание сөзсүз ата энелерге жүктөлөт, үй тапшырмалары сөзсүз ата энелердин немесине жүктөлөт. Ата энелер мисалы көп мигранттар Россияда жүрүп деле балдарыны ошол жерден туруп контролдогон мезгилдер болуп калган. Сиздин балаңыз кандай өздөштүрүп атат сабакты? Баягындай мектепти сагындым деген чырлар чыгып атат үйүңүздөрдө дегенде да? Мектепти сагынып атат, классташтарын көргүм келет дейт. Сабакты өздөштүрүп атышат. Бири-бири менен сүйлөшүп калышат. Анан эжекей буларга тынымсыз ушу кабар алып, кошумча сабактарды өткөрүп, түздөн түз эжекей менен сүйлөшүп турушат. Сиз ушуну эне катары канчалык түйшүктү байкадыңыз? Мугалимдердин жүгүн арткан оорчулукту байкадыңызбы? Байкадым. Мугалимдик кесиптин оорчулугун мен өзүм жакшы билем, себеби мен мугалим үй бүлөсүндө төрөлгөм. Менин апам да ушундай башталгыч мектептин мугалими болгон. Ушундан бул мугалимдерге чоң рахмат айтабыз. Бул мугалимдер болбосо ата энелер сабакты ар түрдүү өтүп атабыз. Колубуздан келишинче окутуп атабыз балдарды. Ушу мугалимдерди сыйлайбыз, урматтайбыз. Ошолордун кесибинин канчалык татаалдыгын ата энелер баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Түшүнүктүү. Мына бизге берилген убакыттагы эфирдик саатыбыз аяктап баратат. Сиздерге эркин микрофон берели, анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Азыр Бешикан айткандай, биздин мен рахмат деймин ата энелерге ошо биздин эмгегибизди баалап, ушул кадыр баркыбызды билген үчүн, түшүнгөн үчүн чоң рахмат. Бирок ушу ата энелердин жардамы менен гана биз ушу дистанттык окутууну натыйжалуу бүтүрөбүз да. Себеби ата энелер көзөмөлдөө жагы ата энелерде калып атат. Бул жерде биз ушул даярдык мезгилинде ата энелер менен дагы байланышып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Себеби бул жерде негизги ролду ушу ата эненин көзөмөлү болуп атат. Анан ошол ата эненин көңүл буруп, баласына шарт түзүү жагын эске алдык да. Ошон үчүн ата энелерге мен айтат элем, ушу дагы эле кеч эмес, дагы бир айыбыз болуп атат. Ушул эгер ушу балдарыңыздарга бир бөлмө, жакшы бөлмөнү бөлүп, ошол столдорду коюп, телевизорду коюп, орноштуруп ошол жерге смартфон, телефон менен камсыз кылып, сабак учурунда расписание, ошо расписаниянын негизинде ошол убакыт келгенде сабакка отурушуң керек, окушуң керек деп отургузуп, аны контролдоп турса жакшы болот. Анан ушул учурда мындай ата эне дагы окуучудан чоң стресске учурап атат. Балдары менен келишпестик пайда болушу мүмкүн, балдарын сабап коюшу мүмкүн, же балдары анын тилин укпай мындай кандайдыр бир стресс, депрессияга түшүшү мүмкүн. Ошону дагы эске алып, мындай азыр министрлик тарабынан баягы университеттердин, вуздардын, психологдордун телефондорун баардык немелерге жайгаштырган. Ушул учурдан пайдаланып, эгер ушундай кандайдыр келишпестик же түшүнбөстүк боло турган болсо, ушул телефондорго чалып неме кылса болот, консультация алса болот да. Бул дагы бир жакшы шанс болуп атат. Эгер мурда деле ушундай немелер болгон болсо, проблемалар, ушу проблемаларны азыр бесплатный, ушу психологдордун бесплатный услугасы аркылуу ушул маселелерин чечип алса болот да. Андан тышкары ушу постоянно райондук билим берүү бөлүмдөрүндө бүт ушул мектеп администрациясынын мектепте горячий линия деп коет, ыкчам неме телефондор ачылган, ишеним телефондору ачылган. Ошого кандай көйгөй жаралган болсо, ошол көйгөйлөрдү айтып,
байланышып турса болот. Соц педагогдор тынымсыз иштеп атат. Баягы группа риска деген балдар болот го. Тобокелдик топтогу балдар менен же мындай кооптуу семьялар менен, үй бүлө ата энелер менен тынымсыз байланышып ушу жардам көрсөтүп турушат. Рахмат жообуңузга. Сизде эркин микрофон. Эми ушул учурдан пайдаланып ата энелерге кайрылгым келет. Урматтуу ата энелер, ушунчалык мугалимдердин талыкпастан биздин балдар үчүн аракет кылып жаткандыгына байланыштуу биз да колдон келишинче жардам берелик, окутушуп. Анан баягы азыркы учурга ылайык баарыбыз тең балдарыбызды көчөгө чыгарбай, карантин убагында мүмкүн болушунча үйдөн кармашка аракет кылалык. Ушу өлкөбүзгө, бүт дүйнөбүздүн келген оорудан кутулалык. Жана дагы ушу мугалимдерге ошо терең ыраазычылык билдиргим келет. Айрыкча мен баламдын эжеке Таштемирова Минабар эжеке тынымсыз дайыма балдар үчүн аракет кылып чуркап жүргөн жаш мугалим, ушундай талыкпаган жаш мугалимдер көбөйө берсин. Ошо бардыгыңарга, силерге бизди ушинтип чакырып, маек уюштуруп берген силерге, жамаатыңарга бардыгына жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Да ушу каалоом мугалимдерге сабырдуулукту, күчтүү болушуну каалап кетет элем. Анан дагы кичине чыдаса, ушул Кудай кааласа ушул оор кырдаалды жеңип чыгабыз деп ойлойм. Ата энелерге дагы сабырдуулукту каалайм. Анан сиздерге чоң рахмат, ыраазычылыкты билдирем. Сиздердин жардамыңыздар менен гана биз ушул кырдаалдан чыгып кетишибиз, ийгиликтүү чыгабыз деп ойлойм. Рахмат. Сиздер да келип бергениңиздер үчүн рахмат. Бул аралыктан окутуу, бул өлкө жүзүндөгү баягы өзүбүздүн республикадагы окууларды үзгүлтүккө учуротпоо максатында ушул министрлик аралыктан окутуу ыкмасын колдонуп чыкты. Сиздер Дуу кеп программасына көпөө болдуңуздар. Студияда мен Айжамал Мурзадолат кызы болдум. Бүгүн биз учурда Дууду болуп жаткан онлайн сабак кандайча болуп жатат, ушул теманын алкагында кеп кылдык. Сиз кайсыл өлкөдө болсоңуз да бизди түз эфирден көрө аласыздар. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Бизди Салам медианын YouTube'дагы каналынан жана 106.4 FM толкундарынан бизди уга аласыздар. Саламыбыз түз болсун.